Урматтуу саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Акылбек Сөмекич. Биз 2024-түн азыр бюджеттин 2-чи жана 3-чү окууда карап жатабыз. Чындыгында тарыхта болбогон нерсе болуп жатат, Акылбек Сөмекич. Бул процесс менен чыгуу деген бул биз ушул жылдарга чейин билген эмеспиз да. Өзүңүз жакшы билесиз, чогуу иштегенбиз алтын соцто дагы. Качан болсо ушул биз өзүңүз билесиз, жетишпей чыкчыбыз да, дефицит менен чыкчыбыз. Азыр жакшы иштер болуп жатат. Чындыгында менде бир сунуш бар. Азыр республика боюнча мына бардык депутаттар социалдык объекттерди айтат, мектеп, бала бакча, жол жана ошонун бардыгынчы. Мен ошого айтып кетет элем, больницаларды айтып жатат. Бир сунушта эми өзүңүздөр карап көрөсүздөр, мына биздин коңшу мамлекетте Өзбекстан, Казакстанда курулуш министрлиги бар да. Азыркы күндө Гострой дагы жакшы иштеп жатат. Ошого биздин азыркы күндө агенттикти ал. Ошону министрлик кылуу боюнча да бир оюңуздар барбы? Ушуну мен сунуш берет элем, эгерде карап чыксаңыздар жакшы болот эле. Министрлик боюнча. Сиз жеке өзүңүздүн пикириңиз кандай, ошо кыскача маалымат айтып берсеңиз. Бул эми адам баласынын өзүнө жараша болот экен, урматтуу Айбек Жапарович. Аны министрлик кылып, бирок кадры начар болсо иштебейт экен да. Азыр эми жаш кадрды алып бардык, Нурдан Кемеловичти. Жакшы иштеп, шарактатып, биз абдан көп акча курулушка кетирген атабыз. Эмдиги жыл, аркы жылдары эгер иштеп кете турган болсо, мунун статусун көтөрүүгө даярбыз. Бирок мен жеке оюм, министрликтердин саны бүгүн деле көп. Бизден дагы чоң мамлекеттер бизден азыраак министрлик менен иштейт. Ошондуктан азыр Садыр Нуркожоевичтин дагы өкмөттүн башчысы катары мен дагы структураны өзгөртүүгө оюбуз жок. Азыркы иштеп аткан менен мына профицитке жеттик, буюрса андан арасыга жыла беребиз. Бирок бүт шарттын баарын түзүп беребиз.